Assalamu alaikum урматтуу эл кабар YouTube каналынын көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Кандайсыздар? Мына бүгүн биз Ош шаарынын белгилүү бир дарегинде Сухой СТШК куюп жаткан жерге келип отурабыз. Бул Улук мырзанын шакирттеринин иши болуп жаткан учуру. Уже бардыгы эле билип калды окшойт. Сухой жана Житти СТШКларды куюп жүргөн Улук мырзаны бардыгы таанып калды. Азыр эми бүгүн ошол Улук мырзанын биринчилерден болгон шакирттеринин иштери боюнча сүйлөп бермекчибиз. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Амансыздар, кандайсыңар? Денсаулык иштери жакшыбы? Өзүңүздөр жакшысыздарбы, тынчсыздарбы? Шүгүр, рахмат. Кызматка чакырган экенсиңер, келип калдык. Мына иш өтө кызуу жүрүп жаткан ошол экен. Ооба, иш аябай кызуу жүрүп жатат, буюрса. Күндө заказ чалуулар тынбайт. Сезон башталды да. Сезон башталды. Бул жагы Баткен, Жалал Абад, Түштүк областы жергесинин баардык жагын кыдырып атабыз, буюрса. Өтө сонун. Иштин болгону жакшы өзү. Албетте. Анда атыңыз ким эле? Атым Гүлчөрө. Гүлчөрө мырза. Гүлчөрө мырзанын кылып жаткан ишини азыр сиздерге бир четинен баштай берели. Сиздерге кызык болуп жаткан чыгар. Албетте, келиңиздер, анда башынан баштап, иштин башталышынан баштап тааныштырып өтөлү. Азыркы учурда иш мына кызуу жүрүп жатат. Уже бул Сухой СТШК башталып, бул комнатасы толугу менен бүтүп алдында турат. Бул азыр үстүндөгү затыркасын мына вертолет деген аппарат болот. Бул менен үстүн тегизеп, азыр 5 мүнөттө бүтүп, уже чыгып кетет. Биз күнүнө 200-250 квадрат метр квадратты куюп, кардарлардын убактысында калбайбыз, тынчында калбайбыз. Бир күндө 2 этаж үйдү кеңире бүтүрүп кетебиз. 2 этаж үйдү? 2 этаж үйдү толугу менен бүтүрүп кетебиз. Өтө сонун турбайбы? Өзү негизи командада канча бала иштейт? Өзү биздин командабызда 5 бала иштейт. 2 бала машинада, бир бала бул жакта затырка мындай үстүн тегиздөө менен иштейт. Бирөөсү правила менен үстүн тегиздеп берет. Жалпы 5 бала эмгек кылабыз. Жакшы. Өтө сонун. Бир командада 5 бала. Могу сонун экен. Мына караңыздар. Тегиз кылып. Бутуна мындай тапан, жанагындай каздардын тапаны бар го, ошондой кылып. Ооба. Жакшы. Бут тилип кетпестиги үчүн да эми, кетпестиги үчүн. Бул бүгүн азыр кылсак, эртең кардарлар үстүнө кеңири чыгып басып, башка иштерди кыла берсе болот. Бир күндө эле катып калабы? Бир күндө эртең менен уже басса болот. Азыр эми кудум ушундай болуп, бул сырткы бул жак жер дагы ушундай болот. болот. Мына киреберишти дагы азыр куябыз, буюрса. Азыр бул жакты бүтөрү менен эле баштайбыз. Бул жерге өзүңүздөр көрүп тургандай жылуулук турба түтүктөрү өткөн. Алдында пенопласт, үстүндө фольга коюлуп, анын үстүндө темир мына сеткамакты таштаганбыз. Чтобы мына жакшы кармасын деп, кардарлардын каалоосу боюнча даярдап, өздөрү ушундай коюп бергиле деп айткандыгы үчүн ушул нерселерин коюп бердик. Койбой деле куйса болот, коюп деле куйса болот. Кардардын маанайына карайбыз да, каалоосуна. Табитине карайбыз. Кандай кылам дей турган болсоңуздар, бүт бардыгыны аткарып берет экен бул жигиттер. Эгерде топлипол кыла турган болсоңуздар, топлиполда дагы, негизи топлипол кылбаса деле Сухой СТШК болот. Теплый полду кылбаса деле кылабыз. Теплый полдун үстүнөн кылган бул аябай сонун да. Бул кум деген ысык болот экен да. Анан жанагы теплый полду ысыганын сыртка бат чыгарып, ысыкты жакшы кармап берет экен. Ошон үчүн көп азыр кардарлар ушул теплый полдун үстүнөн бастырып атышат. Өтө сонун. Гүлчөрө мырза, эми бул процесс, бул иш кандай аппараттардын жардамында жүрөт? Ошону дагы бир келиңиздер, анда иштин башынан баштап көрсөтөйүн сиздерге. Канча семен, канча кум кетет, канча суу? Албетте, бул көрүп турганыңыздардай бул аппарат немистердин аппараты. Бул ушул аркылуу бардык процесс башталат. Бул жерге 2,5 араба кум салынат. 50 килограммдык семонттун бардык түрү кете берет. Кардар кандай семонт алып келип берсе, биз семонтту неме кылбайбыз. Бир кеткен подачка деп коебуз, бир подачка 2,5 арабага 25 килограмм семонттун тең жарымын кошуп, бир подачка кылып айдайбыз. Ал бир подач 2 квадрат жерге жетет. 2 квадрат, 3 квадрат жерге кенен жетет. Анын СТШКнын калыңдыгына карап. Демек, мен түшүнүгүм боюнча 2 араба кумду бул жака саласыздар, сементти саласыздар, суу куйла.
албетте суу 2 челек суу, 2 челек суу куюлат. А бул жерде айландырып жанагындай ийилеп бышып туруп бул жерден уру берет. Аркылуу мына көрүп турганыңыздарды алдыңызда кеткен шланга менен кааласаңыздар 13-15 этажга чейин айдап берет. Ушул жабдык аппарат 15 этажга чейин тээ береби? Ушул аппарат 15 этажга чейин бир подашты 8-9-10 секундтун ичинде алып чыгып төгүп берет. Ой. Мынаны караңыздар. Немистердин кылбаган иши жок да, карасаңыздар. Өтө таппаганы жок. Мына ушул жерден салат экен. Бул жерден мына ушул шланга аркылуу канчанчы кабат? 5-6 кабат, 7-8 кабатка чейин. 15 кабатка чейин. Канча? 15 кабатка. 15пи? Ойбой. 15 кабатка чейин напор менен тээп уруп, жанагы сиздер стяжка кыла турган бөлмөнүн ичине төгүп берет, мындайча айтканда. Туура айтасыз. Андан кийин не болот? Андан кийин жумуштун процесси ичкериде уланат. Бул жакта ошол эле кайталама ошол нерсени тынбай айдап турушат балдар, 2 бала. Анан бул шланга менен баргандан кийин бул тетиги көрүнүп турган гастил деп атап коебуз. Бул жерден мынадан төгүп берет. Напор менен айдап. Төгүп бергенден кийин ушул жерден төгүлүп турат. Ушул жерден төгүп турат. Мындай кылып балалар жылдырып каалаган жерге төгсө болот. Муну төккөндөн кийин жаят дагы үстүнөн кадимкидей эле мына правилалар менен бул правила менен тегиздеп берет дагы. Анын үстүнөн вертолет менен жүрүп коебуз. Мына вертолет дегени мына ушул экен. Караңыздар. Тегиздикти нур менен муну лазер менен кардардын кандай калоосу болсо, бийиктиги, калыңдыгы стяжканын кандай калоосу болсо, ошону карап, ошол тегиздикте 0го чыгарып беребиз. Жакшы, негизи стандарт кандай өзү? Стандарт калыңдыгы 3, эң азы 3 сантиметр кылып беребиз, каласа 10го чейин. Өзү биздики стандарт 5ге 5-6га чейин. 5-6. 6дан кийин кошумчасы болуп калат. Жакшы. Ошол жагы бар. Ал канча эми жүк көтөрүмдүүлүгү, мисалы үчүн баардыгын ошол бөлмөлөргө элеби, же сырткадагын кылса болобу? Бул сухой стяжка өзү бөлмөлөрдүн ичинде. Бул суу тийбеген жерде кылынат сухой. Биз сыртка жидкий стяжка кылабыз. Ал кадимкидей эле жанагы мешалка менен анын өзүнүн мындай вертолету бар. Ал айлантырып үстүн тегиздегит. Аны дагы сиздерге азыр тааныштырып өтөбүз. Буюрса, ондо аппараттарыбыз дагы бар, ушул жерде турат. Ал жидкий отдельно. Бул сухой бардыгы бөлмөлөрдүн ичинде кылынат. Бөлмөлөрдүн ичинде. Урматтуу көрүүчүлөр, эгерде сиздер бөлмөңүздөрдүн ичин ушундай сухой стяжка кылдырам дей турган болсоңуздар, анда ушул жигиттерге, Гүлчоро мырзаларга, Улук мырзаларга кенен кайрыла бересиздер. Мына кум негизи ысык болот деп айтып атат. Буга мына кадимки эле өзүңүздөр билген даяр смесь. Кум, цемент кошулат, суу. болгон ошол. Аны өтө басымдуу неме кылып трамбовка кылат, Трамбовка вертолетубуз трамбовка дагы кылат. Жылмалайт дагы. Бул вертолеттун жумушу үстүндөгү жанагы цементтор барбы? Ичинде кошулган цементтин бетин алып чыгат. Кумдун бетин алып чыгып тегиздеп, мындай айтканда өтө жанагы бетондой кылып берет да. Вертолеттун жумушу ошол. Жакшы. Эми бул баасы канча болду экен? Азыркы учурда шаар ичинде 180 сом метр квадраты. Анан шаардан тышкары, мисалы үчүн Ноокат, Кызыл Кыя, жана башка Жалал Абад, Алай ушундай аймактарга бизге заказдар келип атат. Ал жакта өзүнүн барган жол киребиз кошулат. Жол киребиз кошулат. Жол киребиз кошулат, болду. Анан метр квадраты ошол 180 сом боюнча эле калат. Демек шаар ичинде азыр 180ден иштей бересиздер. Сыртка, мисалы үчүн Баткенге, Жалал Абадка бара турган болсоңуздар, жол киресин төлөп берет. Өтө жакшы. Эми сухой стяжка боюнча айттык. Эми жидкий боюнча дагы бир ооз айтып өтсөңүз, кандай болот, услугалар кандай болот? Жидкий боюнча айтка кетсек, анда жидкийда каалаган көлөмдө кылып бере алабыз. 400, 500, 600, 1000, 2000 квадрат болсо дагы биз кудуретибиз жетет, куюп берип, башталышы 250 сомдон башталат. 250 сомдон? Метр квадрат.
Ал потому что ал ручной болгон үчүн аппарат жанагы мешалка эле колдонобуз. Мешалка, анан балдар вертолет колдонот. Ошол менен уйган үчүн 250 сомдон башталат. Топ пеңкибиз бар, анын үстүн жылма кайгылыш кылыш үчүн ар түрдүү жидкич стяжканын түрлөрү бар. Бардыгын кыла беребиз. Жакшы. Анын деле баягы калыңдыгы эске алынса керек. Калыңдыгына карап баасы көтөрүп кете берет да. Каласа стандарт өзү 5-6 болот. Андан жогору калың кылабыз. Калың кылышым керек деген кардарлар болсо, ал ар жагы кошумча болуп сүйлөшүп кете беребиз. Өтө жакшы. А ошол сухой стяжка менен өзүбүз эле колдо нары бери төгүп жылмалап койгонубуздун айырмачылыгы эмнеде? Айырмачылыгы эми ушуга чейин элдер кылып ушундай кылып келип атканбыз. Үстү мындай тегиз болбойт. Жанагы койгон үстүнө койгон паркетпи, кафелби абдан мындай ысырап болушу мүмкүн. Себеп дегенде полдор кыйшак чыгып калышы мүмкүн. Тегиз болбосо сынып да калышы мүмкүн кафелдер. Сынып дагынан жарылып да калар. Семонт дегенде өзүнүн нормасында уюлбай калат, суусу андай болбой калат дегенде эми на глаз эле кылып калышат да адамдарчы. А бул аппарат болсо өзүнүн нормасы менен китептегидей кылып, жарылбай турган кылып куюп беребиз да биз гарантиясы мененчи. Жакшы. Мына жерде азыр көрүп турам, бир канча аппараттар турат да. Ооба. Бул аппараттар кызматы кандай? Экөө бирдей элеби? Экөө бирдей эле. Мына бул дагы аппарат экөө бирдей аппараттар. Булар ошондой эле кызмат аткарат. Ооба, азыркы учурда тазалоо жүрүп жатат бул аппаратта. Эми бул канча ушундай аппаратыңыздар бар ушул тапта? Азыр ушул тапта 4-5 аппаратыбыз бар шаар ичинде. Ого, демек бир 20-25 адам иштесе болот экен бирден. 25 адам иштейт. Заказдар көбөйүп кеткенде. Ооба, азыр иштейт ушул багытта. Жакшы. Анда шлангалар канча метр? Шлангабыз азыркы биз мына колдонуп аткан шланга 90 метр. 90 метр. 90 метрге жетет. Кыскараак кылып деле иштесе боло берет. Каласа уулап деле иштете берсе болот да. Ууланып кете берет. Канча кабат болсо ошол жака чейин. Мына азыркы колдонуп аткан шланганы уласак, бир 13-14 этажга жетет. Жакшы. Анан бул ишиңиздердин кепилдиги кандай болуп калат? Канча жылга кепилдик бересиздер? Кепилдигибиз эми кандай десек, кепилдик бир куюп бергенибизден кийин бир 1 жыл, 2 жылга чейин кепилдик бере алабыз. Жарылып кетсе, же башка болуп кетсе, барып оңдоп, эсли жарылган жерлери болуп калса, эсли карларга жакпай кала турган жерлери болуп калса, биз барып жумуштан кийин кылып бересиздер. Кылып беребиз, сөзсүз. Жакшы, укмуш. Көрдүңүздөрбү? Кепилдиги менен кылып берет экен урматтуу көрүүчүлөр. Эгерде сиздер бөлмөлөрдү стяжка кылам дей турган болсоңуздар, анда сухой стяжка кылдырыңыздар. Эгерде эшиңиздердин астын же болбосо бир магазиндердин, кафелердин, ресторандардын, ресторан, кафе, баня, бүт бардык жерде стяжкасын кылдырабыз. анын ичин ошо стяжка кылам дей турган болсо, анда житки кылыш керек, Житки кылыш керек. Жакшы. Азыркы тапта командаңыздарда канча адам бар? Азыркы тапта 20-25 адам иштейт. 20-25. Туура эле айтыппын, урматтуу туугандар. Мына ушундай жабдыктар, аппараттар 5 бар деди. Демек, ар бир аппаратка 5тен бала бөлүнсө, 25 адам иш менен камсыз болот экен. Жакшы. Сухой үйдө элечи. Житкиде дагы балдар болот. Житкиде дагы. Житкиде дагы балдар болот. Житкиде дагы бир 20дай бала бар. Мына сага. Улук мырзанын дагы бул жерде бирден бир тиешеси бардыр. Сиздерге эми устат да, туурабы? Ооба, устат. Жакшы. Мынаны караңыздар. Мынандай вертолет азыр эми бул вертолеттор житкидигиби? Ооба, житкидики. Эшиктин алдыларын, ресторан, кафелердин алдыларын житкидин үстүн тегизеп берүүчү аппараттар ушулар. Жакшы. Анан эми чоң объемго скидкасы барбы? Ооба, чоң объемдорго кардар менен келишип, өзүнүн шартына карап, келишим түзүп, ошого карап чоң объемдорго түшүп беребиз. Жакшы. Бир күндө канча объемду колдон чыгарасыздар? Бир күндө сухойдо 200-250ге чейин. Метр квадрат. Метр квадратты чыгарып, бир күндө бүтүрүп кетебиз. Житки Кардарларга дагы жакшы уста багып, жанагындай 2-3 күндө, 4 күндө бир жумалап жүрүп,
андай кыйынчылык болбойт. Бир күндө кылып Жакшы. кетебиз. Анан дагы бир мени кызыктырып аткан бир суроо пайда болду. Эгерде мен 2 бөлмөлүү временкамды сухой стяжка кылдыргым келип калса, топлиполд кылып атам да. Сиздерди чакырсам, кандай баа менен барасыздар? Ошол эле 180 менен эсептелип кетеби же азга барбайсыздарбы же? Аябай жакшы суроо бердиңиз. 2 комнатпы, 1 комнатпы, 30бу, 20 квадратпы? Биз 100 квадраттын акчасына барабыз. Ого. Себеби биз бардык аппаратыбызды алып барабыз. Ошол 200 кылган немени аппаратты алып барып, бардык нерсени тартканыбыз ошондой эле болуп калат да. Ошон үчүн 20-30 квадратка дагы 100 квадраттын акчасына барабыз. Анда 18 миң болуп калабы? 18 миң болуп калат. Ойбой. 18 миңди кандай кылат? Демек, Ал жагында келишип, кардардын шартына карап сүйлөшсөк. мен түшүндүм. Эгерде урматтуу туугандар, сиздер 20 квадрат болобу, 30 квадрат болобу, же 80 квадрат болобу, айырмасы жок экен. 18 миңге бул кызматкерлер, гүлчоролор сиздердин кызматыңыздарды кылып берет. Ошол эле 18 миңди алат. 100 метр квадраттан жогоркусун 180 сомдон эсептей берет. Топтор айтасыз, ооба. Мынакей. Көрдүңүздөрбү? Анда биз бул чыгарылышты жыйынтыктадык. Гүлчора мырза, ишиңиздерге ийгилик. Келгениңиздерге Өтө жакшы ишти баштапсыздар. Командаңыздарга дагы ийгилик. Сиздерге да чоң. Ушинтип элдин кызматын кылып жүрө бериңиздер. Айтканыңыздар Санга эмес, сапатка караңыздар. Кепилдиги менен ишти баштапсыздар. Анда элдин дубасын алып жүрө бериңиздер. Чоң рахмат, куш келипсиздер. Биз кайтканда эмесе. Болду. Рахмат. Эл кабардын атынан келсе, ошол эл кабардан көрүп силерге заказ берип атабыз дегендерге скидкасы болобу? Бир мындай сурап коеюн. Албетте. Эл кабардан келип атат, эл кабардан чалып атты көрдүк эле дегендерге скидка кылып беребиз буюрса. Чалып бериңиздер. Дайым байланыштабыз. Номерлерди ошо алдына жайгаштырабыз. Беребиз, ооба. Мына Рахмат келгениңиздерге. Гүлчөрөнүн өзүнүн оозунан уктуңуздар. Эгерде эл кабардын атынан барган болсоңуздар, скидкасы бар. Биз мына видеону далил катары чыгарып атабыз. Эми бул тараптагы колу гүл усталардын номерлерин экран астына камтыйбыз. Өзүңүздөр чалып байланышып келе бересиздер. Анда урматтуу туугандар, биз анда кеттик. Ишиңиздерге ийгилик. Бар болуңуздар. Салам алейкум.